Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандык жердеш мекендештерим. Урматтуу мекендештерим, мынакей саналуу күндөн кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 8-чакырылышына депутаттарды шайлоо болгон жатат. Урматтуу мекендештерим, ушул шайлоодо мен дагы кичи мекеним болгон Нарын району, Ат Баш району, Актал району, Нарын шаары 30-округтан өз талапкерлигимди койдум. Талапкерлигимди койгонун себеби, урматтуу мекендештер, ошол мыйзам чыгаруучу органында каракылды как жарган, калыс, адилеттүү, таза, билимдүү, элди ойлой турган, жүрөгүндө ыйманы бар, адап ахлагы бар, коркпой турган адамдар, уул кыздар келсин деп мен да өз талапкерлигимди койдум, урматтуу жердеш мекендештерим. Бирок мен үгүт ишине бара алган жокмун. Анткени мага чоң тоскоолдуктар болуп, эки бутум, эки колум тушалып катышып жатам. Ошол үчүн социалдык тармак аркылуу элиме кайрылайын деп чыктым. Урматтуу мекендештер, урматтуу шайлоочулар, ушул шайлоодо мурунку депутаттарга, базаркомдорго, бизнесмендерге, контрабандисттерге, уурларга алданбай, таза, карапайым элдин ичинен чыккан чыныгы уул кыздарыңыздарды, патриотторду шайлап алыңыздар деп өтүнөм сиздерден. Анткени биздин сүйүктүү мамлекетибизде карапайым элди ойлогон, сөз эркиндиги, адам укугу баарын көзөмөлдөй турчу орган бул мыйзам чыгаруучу орган. Аткаруу бийлигин эгер татыктуулар келсе, мыйзамдын камчысы менен сабап иштете турган, жана аны көзөмөлдөй турган орган бул Жогорку Кеңеш. Ал женге жол салган, мектеп салган, базар салган контрабандист, уурулар, коррупционерлер келбеш керек. Карапайым элди ойлой тургандар келиш керек. Урматтуу менин шайлоочуларым, Нарын району, Актал району, Ат Баш району, Нарын шаары тургундары, шайлоочулары, билем эмне көйгөйлөрү бар экен. Мен сиздерге калпты айтып, жөө жомок айтып кайрылгым келбейт. Мынакей катаал шартта бирдей жерде жашаган эл, айылдар, кээ бир айылдар кыса көбүрөөк кирбей калды. Мен аны жакшы билем. Кудайым буйрса, элим колдоп Жогорку Кеңешке келип калсам, анда андай көйгөйлөрдү мен чечем деген жакшы тилек максатым бар, урматтуу мекендештер. Жана ошондой эле жер кодексине өзгөртүүлөрдү киргизсем, келип калсам, урматтуу мекендештер, урматтуу менин шайлоочуларым, 90 депутаттын Кудай буйруп өтүп калсак, алдыңкы 5-өнүн бирөөсү болуп бере алам. Сиздерди уят кылбай, таза эл үчүн ак кызматымды кылам. Карапайым элдин балдар кыздарын бийлик бутактарына алып келем. Ага билимим, акылым да жетет. Ошондуктан, урматтуу мекендештер, туура тандаңыздар, жаңылбаңыздар, алданбаңыздар акчага, эртең өкүнүп калбаңыздар. Менин шайлоодогу бюллетеним деги номер 8. Терең урматым менен Чыңгыз Капаров, саламатта туруңуздар.